Президент Садыр Жапаровдун жүргүзүп жаткан тышкы саясатын колдойсузбу? Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун ички саясаттагы алгылыктуу кадамдары калың элдин колдоосуна ээ болууда. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликке карапайым калктын үмүтү, ишеними артып, улам жакшы иштерди күтүп жатат. Эңшерилген казына сазга баткан экономикага карабай Садыр Жапаров кырдаалдан татыктуу чыгып жатат. Жакында социалдык маданият кызматкерлердин, мугалимдердин айлыктары көтөрүлдү. Мамлекет өзүнүн күчү менен коопсуздукту бекемдөө максатында аскердик техникаларды алууда. Мындай жакшы саамалыктарды айта берсе арбын. Президент Садыр Жапаровдун тышкы саясаттагы кадамдары да эл аралык жана кыргыз коомчулугунда мактоого алынууда. Анткени кошуна мамлекеттер менен соода-экономикалык кызматташууларды бекемдеп, чек ара маселесин чечүүдө жумуштарды аягына чыгарайын деп калды. Мындан сырткары башка мамлекеттердин лидерлери менен да тең ата сүйлөшүп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо багытында пайдалуу саясат жүргүзүп жатат. Учурдагы Орусия, Украина жаңжалында Кыргызстан бейтараптуу позицияны карманып турат. Дипломатияны, эл аралык кызматташууну терең түшүнгөн президент өлкөдөгү башка мамлекеттердин элчиликтеринин алдында митинг уюштурууга да тыюу салды. Ошондой эле көп улуттуу Кыргызстанда жашаган баардык улуттун өкүлдөрүнүн каада салтына, маданиятына, тилине эч кандай кийлигишүү болгон жок. Ал эми орус тилинин макамы боюнча айрым депутаттар жана активисттер маселе көтөргөнү менен, бирок бул жалпы эл тарабынан колдоого алынган жок. Президент Садыр Жапаров расмий жана жумушчу сапар менен бир катар чет өлкөлөргө барууда жана дүйнө лидерлери да Кыргызстанга келүүдө. Бул бүгүнкү бийликтин тышкы саясаттагы өзүнүн орду бар экендигин жана кадыр баркы жогору экендигинен кабар берет. Сиз Садыр Жапаровдун тышкы саясаттагы кадамдарын колдойсузбу? Булак жылдыздуу саясат. Дастан Бекешев: Ысык көлдүн пляжы бардык кыргызстандыктар үчүн ачык болушу керек. Депутат Дастан Бекешев президент Садыр Жапаров кол койгон Ысык көлдүн тургундарына пляждардын аймагына акысыз кирүү укугун камсыз кылуучу жарлыгы тууралуу пикирин айтты. Эл өкүлү Ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзамда бири-бирине карама-каршы келген нормалар бар экенин белгилеген. Ошентип документке ылайык Ысык көлдүн жээгиндеги курорттук мекемелердин администрациялары жергиликтүү тургундарды пляждарда жана башка массалык эс алуу аймактарына келүүсүнө чектөөгө укугу жок. Бирок ошол эле документте курорттор эс алуучулардын коопсуздугу, менчиктин бүтүндүгү, пляждык зонаны жаныбарлар кирдетип жибербеши жана транспорт каражаттары кирбеши үчүн пляждарды тосмо менен коргоого укуктуу деген норма бар. Бекешев Ысык көлдөгү пляждардагы тосмолорду алып салуу боюнча жарлыкты жарым-жартылай колдой турганын белгиледи. Бирок пляждык зонага акысыз кирүү укугу Ысык көлдүн тургундары үчүн гана эмес, бардык кыргызстандыктарда болушу керек деп эсептейт. Бул жарлыктын логикасы: бишкектик эмес жарандар Бишкекке кириши үчүн акча төлөшү керек. Соң көлгө бир гана нарындыктар акысыз кире алат. Ал эми Ош шаарынын тургундары Сулайман тоого акысыз бара алышат деген сыяктуу эле болуп калды, деп жазды эл өкүлү. Булак клуб Чекита Азия. Москва сүрөйбү? Атамбаев, Мадумаров, Сариев, Бабанов, Казакбаев, Исаков. Саясатчылардын арасында Садыр Жапаров көп маселелер боюнча Кремлди укпай жатат. Ошон үчүн саясий экономикалык жактан кысуу башталды. Көзгө карай мындай аракеттер күчөйт деген кептер айтылууда. Түрдүү күчтөрдү топтоо, оппозицияны чыңалтуу аракеттери Москва жактан көрүлүшү мүмкүндүгү Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Руслан Казакбаев, Сапар Исаков жана башка фигуралардын баштарын кошууга барышабы. Атамбаевди пайдалануу кайсы бир саясатчыны көтөрүү аракети болобу? Кимдир бирөөлөрдү алдыңкы катарга чыгарууга жол ачышабы? Албетте, тар чөйрөдөгү божомолдорду күдүк, ой жараткан суроолорду алдын ала берип коюу парызыбыз. Чайпалсак да төгүлбөйлү, чачылбайлы деген кеп бар. Ириде мамлекеттин туруктуулугу, элдин биримдиги маанилүү эмеспи, байыртан алганда. Булак Азия Ньюс гезити. Адахан Мадумаров шашылыш түрдө эл кыдырып эмнеге даярданып жатат? Бүтүн Кыргызстан лидери Адахан Мадумаров фракциядагы депутаттарды ээрчитип алып, түштүк аймагындагы шайлоочулар менен жолугушуп жүрөт. Май айындагы эс алуу күндөрү бүтүп, башка коллегалары жумушка чыгышты. Бирок Мадумаров шашылыш түрдө ар бир күнү эл чогултуп, суроолорго жооп берип, эмнегедир жанталашып баштагандай. Сырттагы кожоюндарынан тапшырма алып, бийликтин рейтингин түшүрүүгө, өзүн алдыга чыгарууга батыл кириштиби? Бүтүнчү таасирдүү күчтөрдүн өкүлдөрү менен тымызын сүйлөшкөнбү? Бул боюнча кандай сырларды жашырууда?
Эгер ачыкталса элибиз билсе жакшы болгой эле. Бул Азия News гезити. Украинадагы согуш эмне менен бүтөт? 3 болжолдуу сценарий. Россия Украинада баштаган согуш эмне менен бүтөөрү бөдөмүк болуп турганда кырдаалдын кандай өнүгөөрүнүн ар кандай сценарийи талкууга алынууда. Путиндин Россиянын өлүктүк куралын өзгөчө согуштук даярдыкка келтирүүгө буйрук бергени өзүнчө бир отко май бүрүккөн кабар болуп турат. Нейтралитет эл күткөн жакшы сценарий, ок атышуулардын кан төгүүнүн токтошу. Бул эми көп жагынан алганда Москванын койгон шартына Киев канчалык макул болот, ошого жараша ишке ашат. Эки өлкө сүйлөшүүлөрдү өткөрүп баштады. Украина нейтралитет макамын талкуулаганга даяр экенин билдирүүдө. Украинанын нейтралитет макамы гана сактап калат. Стратегиялык кол салуу куралдары жок өлкө болушу керек. Өзөктүк мамлекетке айланбашы керек. Химиялык лабораторияларды курбашы керек. Өзүнүн аймагына НАТОнун оперативдүү тактикалык ядролук куралдарын койдурбашы керек. Путин ушуга макул болот. Андай болбосо башка варианттары боюнча абдан кыйын болот. Россия киргенден кийин аскерин кайра оңой менен чыгарбайт. Бул түрк армиясынын курд козголоомчуларына каршы согушу эмес, анткени Курдистан дүйнөдөгү мамлекет статусу жок эл да, а Украина таанылган статусу бар мамлекет. Ошондуктан менин оюмча Украинаны нейтралдуу макамга Путин мажбурлайт. Эрдоган же Британия, Германия сыяктуу өлкөлөрдүн лидерлери кийлигишип, ортомчу болгондо Путин ынанып макул болот. Бирок көзөмөлдөөчү системаны өзүнүн колунда кармайт. Путиндин кол астында кандай коркунучтуу оперативдүү маалымат жатат, аны айтыш кыйын. Оперативдүү каналдар менен адамзат көп жагынан билбеген маалымат келет да, дейт бишкектик эксперт Турат Акимов. Ырас, батыш өлкөлөрүнүн кеңири колдоосуна ээ болуп жардам алып жаткан Украина дагы Москвага өзүнүн шарттарын коет. Аны дароо эле Москванын ыгына көнөт деп айтууга болбойт. Бирок сүйлөшүүлөр оңунан чыкпай, создугуп кетсе, Россия күчтөрү Украинанын баш калаасы Киевтен бери ээлеп алган күндө дагы кырдаалды көзөмөлдөп турганга күчү жетеби? Украина армиясы жеңилген менен партизандык кыймыл күчөп кетиши мүмкүн. Дагы бир Оганстан пайда болбойбу? Бир жагынан Оганстандагы партизандык согушту Советтер Союзу да, АКШ да жеңе алган жок. Ошол эле учурда АКШнын Сирияда соңку 10 жылда партизандык топторду даярдоо аракети өзүн актаган жок. Россиянын буга күчү жетет, дейт Турат Акимов. Путинде эки чоң глобалдык согуштун методикасы бар. Партизандык согушту оңой эле жеңет. Анткени Кавказда 10 жылдык согушту бүтүргөн. Сириядагы ислам мамлекетин башка кылмыштуу топтордун баарын талкалаган. Ошондуктан орус армиясынын методологиясы күчтүү. Бирок азыр батыш өлкөлөрү Россияга оңбогондой оор санкцияларды салып баштады. Батыш өлкөлөрү Россиянын учактарына аба мейкиндигин жапты. Орус банктарын өздөрүнүн финансы системасынан чыгарып жатышат. Бүт батыш өлкөлөрү орус газынан баш тарткан жатат. Мындай санкциялар Россияны да алысыратпай койбойт. Анда эмне болот? Орустар чыдайт, алардын өздөрүнүн айтканы бар. Мы выдержали ленинградскую блокаду. Была бы водка, картошка и селедка. Остальные чепуха, дейт Турат Акимов. Югославия варианты. Украинанын чыгышы менен батышындагы саясий маана эки башка экенин эске алганда Зеленский өлкөнү нейтралитет жолуна баштаган менен элден бирдиктүү колдоо болушу кыйын. Буга өлкө батышындагы региондор караманча каршы болуп баш ийбей коюшу мүмкүн. Мындай шартта Украинанын Югославия варианты боюнча чачырап кетиши ыктымалдыгы бар дешет. Согуштук аракеттер Украинанын чыгышында түштүгүндө болуп жатат. Ошол эле метрополдун жашоочуларынын реакциясына карасак, келген орус аскерине бир топ эле лоялдуу коомдун бир бөлүгү колдойт болуш керек. Балким азыраак бөлүгү каршы чыгат. Ал эми батыш Украина аймагын алсак, ал жакта кырдаал кыйла эле катаң болот. Биринчи кезекте Галиция областын айтып жатам. Азыркы күнгө чейин бир нече сценарий бар. Анын бири Югославия сценарийи. Чыгыш менен батыштын ажырымы чоң. Кандай гана болбосун, азыркы саясий элитанын бир бөлүгү менен эсептешүүгө туура келет. Бирок бирдиктүү мамлекет катары жолду улантуу кыйын болот, дейт РМГУнун постсоветтик чет өлкөлөр кафедрасынын доценти Александр Гущин. Дүйнөлүк согуш. Бул Украинадагы согуштун эң жаман, эң акыркы аргасыз варианты. Азырынча согуш эки өлкөнүн ортосунда жүрүп жатат.
АКШ баштаган батыш өлкөлөрү бул согушка түздөн түз кийлигишкен жок. Бирок Украинага чоң аскердик жардам көрсөтүүдө, курал-жарак жана каржы жагынан каралашууда. Ал эми Россиянын аракеттерин тизгиндеш үчүн ага өлчөгөн эл аралык санкцияларды салууда. Ошондуктан эксперттер аны кайсы бир деңгээлде глобалдык контекстте Россия менен батыштын кармашы катары дагы айтып жатышат. Бул дүйнөлүк 3-чү согуштун башталышы. Россия Украинага эле эмес, бүтүндөй батыш дүйнөсүнө, АКШга, Европага каршы согуш баштады. Бул согуштун кесепети эң биринчи Россия менен Украинага тиет. Ошондой эле бүт дүйнөгө да зыяны болот, дейт Хельсинки университетинин Александров институтунун профессору, политолог Владимир Гельман. Бирок кайсы учурда бул конфликт масштабтуу 3-чү дүйнөлүк согушка айланып кетиши мүмкүн. Эгерде Россия Украинанын каршылыгын ылдам сындырып койсо, ошондо башка өлкөлөрдү дагы ушундай оңой сындырып кое алат экенбиз деген эрдемсүү пайда болот. Көп нерсе Украина канчалык күчтүү каршылык көрсөтө алат жана азыр айтылып аткан тилектештик сөздөрү реалдуу ишке айланып, Украинага кандай жардам болот деп ошондо. Эң башкысы азыркы кырдаалдуу 3-чү сценарийге айланып кетүүдөн АКШ баштаган батыш өлкөлөрүнүн сабырдуу позициясын сактап турат. Бул жөнүндө президент Байден 26 февралдагы сөзүндө так айтып кетти. Эки вариант бар: 3-чү дүйнөлүк согушту Россия менен физикалык согушту баштоо же экинчи вариант эл аралык укукту тебелеген өлкө өзүнүн тийиштүү жазасын алышы керек. Путиндин өткөн жылы Валдай клубунун жыйынында бири-бирибизди толугу менен жок кылып жибере турган коркунуч бар, унутпайлы деп айтканы бар. Так ушул коркунучтан улам дүйнөлүк аскердик державалар кескин жүрүштөрдөн, чечимдерден карманып, бирин-бирин урматтап, бири-бири менен эсептешип келди. Ошол эле учурда орус лидери Россиянын өзөктүк куралын өзгөчө согуштук даярдыкка келтирүүгө буйрук берди. Өзөктүк куралды колдонуу ыктымалдыгы канчалык? Булак BBC Чекит.com